Салам достор, сиздер менен кайрадан Ньютондун геометрия мисалдарын карайбыз. Анда эмесе биринчи мисал. Биринчи мисалда бизде 62 градус берилиптир. Жана могул градус 110 градус. Бул бурч биссектирсек, могул сызык биссектирсек экен, бири-бирине барабар бурчтар экен. Жана x бурчун табышыбыз керек экен. Так, анда эмесе биз могул жайдан баштайлы. Могул бурч экөө кайчылаш бурчтар бири-бирине барабар. Могул жер 62, демек бул жагы дагы 62 градус экен. Анан бул жагы 110 градус экен. Анда бул жагы экөөнүн суммасы 180 болуш керек. Бул жагы 110, демек бул жагы 70 градус болуш керек. Демек могул бурч 70 градуска барат экен. Үчүнчү бурчун кандай кылабыз? Могул үч бурчтуктун үч бурчунун суммасы 180 болуш керек. Могул жерде альфа бурчу деп алайлы. Анда альфа плюс 62 плюс 70 үчөөнүн суммасы 180ге барабар болуш керек. Так, альфа барабар 180ден 62ни жана 70ти кемитсек, бизде альфа барабар болот экен. 180ден 62ни кемитсек 118, 118ден 70ти кемитсек 48ге барат экен. Демек могул бурчубуз 48 градус. Бул экөө барабар болгондуктан бул бурчтун дагы 48 градус. Жана могул карама каршы бурчтар, кайчылаш бурчтар барабар. Бул жер дагы 110 градус. 48 110 экен. Могул үчүнчү бурчту табабыз. 3 бурчтук боюнча, могул 3 бурчтук боюнча 48 110, демек могул үчүнчү бурчубуз могул эки эле эсептесек 48ге 110ду кошсок 158, демек 180 болуш үчүн 22 градус болуш керек экен. 22 градус. Жана могул түз сызык 180 болуш үчүн, же могул бурч менен могул бурчтун суммасы 180 болуш үчүн x бурчубуз 158 градус болуш керек. Демек жооп x барабар 158 экен. Так, кийинки мисалга өтөбүз. Так, кийинки мисалыбыз 40 могул бурч а бурчу, бул жагы 3а градус экен. Бул жер 70, x бурчун табышыбыз керек экен. Так, келгиле могул жерде үч бурчтуктун бир эрежесин байлана кетели. Так, мондой үч бурчтук болсун. Үч бурчтуктун каалаган эки бурчунун суммасы, бул жер x градус деп койсок, жана y градус. Үч бурчтуктун каалаган эки бурчунун суммасы үчүнчү бурчунун жандаш бурчуна барабар. Демек мына бурчубуз x плюс y градуска барабар болот экен. Мисал үчүн могул жер 30 градус, бул жагы 40 градус боло турган болсо, анда могул бурчубуз 30га 40 кошсок 70 градус болот экен. Так, ушул эрежени пайдаланып чыгарабыз. Бизде могул үч бурчтукту карасак, 40 менен а бурчун койсок, бизде үчүнчү бурчунун жандаш бурчу 70 экен. Демек 40ка а бурчун койсок 70 болуш керек экен. Демек бизде а 30га барабар экен. Демек мына бурчубуз 30 градус, бул жагы 33кө көбөйтсөк 90 градуска барабар экен. Так, эми мына үч бурчтукту карайбыз. Так, бул бурчубуз 30 градус, могул жер 70, x бурчун табыш керек. Үчөөнүн суммасы 180 болуш үчүн 90га 70 кошсок 160, демек x бурчубуз 180 болуш үчүн 20 градус экен. Демек бизде x барабар 20 деген жооп чыгат экен. Так, кийинки мисалыбыз. Бул мисалда биз могул үч бурчтукту карайт экенбиз. Могул үч бурчтук эки бурчу берилиптир. Демек 2x бул жагы x үчүнчү бурчунун жандаш бурчуна барабар. Мына экөөнүн суммасы 2x'ка x'ти кошсок 3x. Демек мына бурч үчүнчү бурчунун жандаш бурчу 3x градуска барабар экен. Так, жана бул үч бурчтукту карай турган болсок, 2x менен 3x'тин суммасы үчүнчү бурчунун жандаш бурчуна барабар. 2x'ка 3x'ти кошсок 5x. Демек мына бурчубуз 5x экен. Эми могул үч бурчтук боюнча үчөөнүн суммасы 180 болуш керек. x кошулган 3x плюс 5x барабар 180. X'ка 3x'ти кошсок 4x, 5x'ти кошсок 9, x барабар 180.
x барабар 189-га бөлсөк 20 экен. Демек x бурчубуз 20 градус болуш керек экен. Так, биздин ушинтип 3 мисалды чыгарып өттүк. Видео жаккан болсо лайктардан басыңыздар жана подписка кнопкасын басып коюңуздар. Эгерде ОРТнын геометриянын башка дагы мисалдары боюнча суроолоруңуздар болсо же ушул мисалдардын түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийде жазып коюңуздар.